Бүгүн 21 майда мусулмандар дин башкармалыгындагы коррупцияга нааразы болгон жарандар муфтияттын алдында боз үй тегишип, нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Чогулгандар муфтияттагы коррупцияны жоюу жана Аалымдар кеңешинин азыркы курамын алдыдагы шайлоого катыштырбоо талабын коюшууда. Ошондой эле алар муфтийди эл шайлашы керек деген талапты көрүштү. Тиги боз үй тигип атышат. Кыргызстандын 7 областынан келген демелер, адамдар кайдыгер эмес адамдар келип туруп ушу шайлоого бир таасир беребиз деп атат да. А менин жеке оюм мондай, мына 30 жылдан бери биз канча президентти Кыргызстандан кетирген болсок, ошону кеткен президенттер, же болбосо отставкага кеткен, же болбосо азыр экс намын алып жүргөн президенттерибиз кандай иштеген болсо, 30 жылдын ичинде биздин муфтиятта дагы шайланган муфтийлер ошол таризде иштеди да. Эч кандай өнүгүү, муфтиятта дагы өнүгүү болбоду, Кыргызстанда дагы, өлкөбүздө дагы өнүгүү болбоду да. Мындан сырткары чогулгандар муфтийликке сунушталган талапкерлерди татыктуу экзаменден өткөрүп, илимдүү билимдүүлөрдү тандоо керек деп эсептешет. Bu muftiydi şaylaganга tatıktуу muftiydi şaylaydı. Tatıktуу muftiydi şaylaş üçün tatıktуу egzamenden ötkөрülü. Tatıktуу egzamenden ötüş üçün egzaminlerine bari ilimdүү, bilimdүү boluş kerektir. Mına biz şunu gana emet ola, surano talap kılıp atабыз. Белгилей кетсек, бүгүн 21 майда муфтийликке талапкерлерден сынак алынмак. Ушул айдын аягында Кыргызстанда мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи Аалымдар кеңешинин жаңы чакырылышы шайланганы турат. Айта кетсек, буга чейин муфтий болуу ниетин 8 адам билдирип, 6 талапкердин документтери туура келгени айтылган. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематали Жээнбеков, Ниязали Арипов жана Убайдулла Сарыбаев. Ал эми муфтийликке талапкерлигин койгон Шакир Маматов менен Сайдамир Жээналиевди каттоо жана аттестациялоо комиссиясы билими муфтияттын талаптарына жооп бербейт деп шайлоодон четтеткен. Белгилей кетчү нерсе 21 адамдан турган Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин учурда Абабилла Кадырбердиев жетектейт. Ал эми Аалымдар кеңешинин мүчөлөрү курултайда 3 жылга шайланат.